Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушул ар жуманын 2-4 күнү кечки саат 8-де түз эфирде ушул Next ТВ телевидениясы аркылуу алыбыздын жетишинче ошол телевидение тарткан жерлерде бир түшүнгөн адамдар үчүн, өзүн таанып өйдөлөп бараткан адамдар үчүн, же ар жактан бир буйрулган адамдар үчүн ушу доор талабын, кылымдын мыйзамын, кыргыз элинин өзгөчөлүгүн ар тараптан куру сөз катары эмес, бир анализ катары, ааламдык иш катары, ааламдык сабак катары жеткирип, энергия катары ичине киргизип, өстүрүп келүүдөмүн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, деги эле ошо тарых өзү тастыктады, тарыхчылар тастыктады, кыргыз байыркы эл экендигин. Ошо ааламдык мыйзамдагы же болбосо азырдагы доор эмне, бул өзү алтын доор келди деп айтылып коюп атат. Бирок ар жагы эмне, бул алтын доор? Мисалы, бир жерге конуш которуп барсаң, башка өлкөгө барсаң деле ошол жактын Москвада жашап атабыз деген менен аякта да бир өзгөчөлүктөр бар да, өзүнчө бир талаптар бар, өзүнчө бир мыйзамдар бар. Ошол сымал бир доор бүтүп, жанагы конец света деди, бир доор бүттү. Анан жаңы доор башталып атат. Ошо эски доордун бүтүшү менен пендечиликтен адам чыгыш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Кудайдын талабы. Анан ушу улуулук сыпатка, арбайлык сыпатка, керек болсо ушу жаратуучулук сыпатка адам отуруш керек болуп атат. Муну жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрсөк, өзүңүздөр да жакшы түшүнүш үчүн, бирөөгө дагы аздыр көптүр түшүндүрүш үчүн бир тамакты деле эмнеден кошулуп жасалганын адам билип, анан ошого жараша заказ кылып, анан ошону сиңирет го. Камыр тамакты сүйгөнү бар, жеңилирээк гречка, ристи сүйгөнү бар, организми. Ошол сыяктуу дагы жаңы доордун мыйзамын сиңириш үчүн ушу кенен түшүнсөңүз, мындай көз алдыңызга элестетсеңиз, ошо тамак сыяктуу анан ошондо сиңет. Ошондуктан биринчи эмнеден түшүнүш керек делгенде, ал муздактан бери, адам жаралгандан бери бүгүнкү күнгө чейин, ушу 21-кылымга чейин, ушу жаңы доорго чейинки адамзаттын басып өткөн жолу, жашаган жашоосу, пайгамбарлардын дини, саясаты, каражаты, деги эле пендечилиги ааламга жарактуу өнүккөн эмес. Же болбосо салыштырып айтсак, баланы деле эне ата жакшы болду дейт, кызды деле, уул кызды деле чоңойсоң боло, өссөң боло дейт. Ушу бийик ойлорду айтат, бийик башынан өткөн жоруктарды айтат, бирөөлөрдүн башынан өткөнүн айтат, бирок түшүнө албайт. Анан мезгили келгенде, адам өскөндө, анан энеси, атасы бул дүйнөдөн о дүйнөгө кызматка кеткенде, бул дүйнөдөн кайткандан кийин анан түшүнөт, атам туура эле айтыптыр, энем туура эле айтты экен, көзү ачык экен, керек болсо касиеттүү экен, жакшы адамдар экен деп. Анысы кандай деле ошол бүгүнкү күнгө чейинки биздин жашаган жашообуз, ошо Кудайга, ааламга деги эле ушул дагы бир этап, деги эле мындай адамдын нукура жашоосуна, табигый жашоосуна өзү туура келген эмес. Ошондо мына азыр гана ошол пенде этаптан ак кара этап
иньян деп коет экен, ошо ааламдык тилде да берилет, дүйнөдө да берилет. Ошо иньян жашоосунан, ак кара жашоосунан азыр ошо адам деген этапка өтүш керек болуп атат. Ошо адамчалык жашай албай калыппыз. Анан ушул теңир этапка өтүш керек дейт. Эми теңир этап деген ушу көккө делип. Анан мына биз ушу 2 жылдан бери ирети менен ушу эфирлерден чыгып, түшүндүрүп, өстүрүп, өзгөртүп, улуулукка калыптандырып келе атабыз деп айтсам болот. Чындап эле кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан бул касиеттүү кабар да кыргыз элине түштү. Же болбосо кыргыз эли, же болбосо бүгүнкү күндө мындай ойлосок болот. Жөн эле адам бир кризисте жашап атыптыр деп түшүнсөк болот бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күнгө чейинки жашообуз деле эмнеге десе, жашоого жаралууң, эмнеге жашоого жаралуу максатыңды билбесең, эмнеге уктап атасың, аны деле билбейсиң, эмнеге чарчап атасың, муну деле билбейсиң, эмнеге оору пайда болуп атат, муну билбесең, эмнеге өлүм пайда болот, муну билбесең, эмнеге дин пайда болуп келген, муну билбесең, табият эмнеге кырсыктап атат, муну билбесең, эмнеге бала төрөлүп атат, муну билбесең, мындай эле пендече карап келгенбиз. А көрсө ушу 21-кылымда кыргыздын дагы, улуттардын дагы, адамзаттын дагы жашоого жаралуу максаты, табияттын кызматы, эмнеге оору пайда болду, эмнеге өлүм пайда болуп атат, эмнеге адам жаралган, пендечилик жашоодо эмне бар, ааламдык жашоодо эмне бар, мына ушунун баары кыргыз элине көктөн буйрулуп түштү. Бүгүнкү күндө кээ бир адам же саясатчы, же өзүмчүл, өзүн гана ойлоп атат. Азыр кыргыз өзүн унутуп керек болсо, ааламды, жерди, адамзатты ойлош керек. Ошондой жоопкерчилик буйрулган. Ошол кыргыздын жоюлуп кетпегени, жок болуп кетпегени, чачырап кетпегени бул Кудай тараптан кыргызды уютку катары кармап турган. Мына кыргыз элине дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде, өздөрү ойлоп чыккан мыйзамдар өздөрүнүн ажалы аза болуп келген кезде, анан кыргыз эли кайыптан адамзатты куткарган атат. Ошондуктан мына дүйнө эли кыйрап атат. Бул ааламдык мыйзам. Бул бир табигый көрүнүш делгендей эле, бул баары бир естественный эле путь. Бул баары бир болчу нерсе. Ошондуктан урматтуу журтум, эң биринчи ушу улуу кыргыз улуулук сыпатына калыптаныш керек болуп атат. Себеби кыргыз ошого жөндөмдүү экен. Кыргызда башатта ошол сыпатта болгон экен десек болот. Ошо батасы менен жаратканы, назары менен жаратканы, көңүлү менен жаратканы, ошол тескегени, соттогону, калыстыгы, кайтпастыгы, ажалды качырганы, мына ушул арбайдай, периштелердей сыпат болгон экен. Ошонусун жоготуп улуу кыргыз улуттарды ээрчип адашып, ар улуттун улагасында калып атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан эмне кылыш керек дегенде, сиздер молдо кожодон жакшылык күтпөңүздөр. Бийликтегилерден жакшылык күтпөңүздөр. Же бир медицинадан, же бир техникадан жакшылык күтпөңүздөр. Сиздин жаныңыз өзүңүздө, таныңыз өзүңүздө. Өзүңүзгө өзүңүз жоопкерсиз. Өзүңүз өсүшүңүз керек. Мына табигый илим берилип атабы? Калыптаныңыз, окуңуз, өсүңүз, иш аткарыңыз, калып өзүңүздүн башыңызга өзүңүз жоопкерсиз. Сиздин жан өзүнчө, тан, тело өзүнчө, балаңыздын, эриңиздин, эгизиңиздин, эже-сиңдиңиздин, эне атаңыздын жаны, кызматы, миссиясы такыр бөлөк. Ошондуктан өз жаныңызга өзүңүз жоопкерсиз. Кыргыз өлкөсү түптөлө дүйнөгө көчүрүлөт. Же болбосо кыргыз эли ойгонот. Бийликти, динди күбүп коет деп берилет ааламдан.
Ошондо мында ойлонуп көрсөң эми ааламда тема гана берет. А калган нерсени ирээттеп, жазып, чечмелеп, майдалап элге берүүчү бул Арыстан Алай. Менин да ошо жоопкерчилигим бар. Милдетим бар. Кызматым ушул. Ошо адамзатты куткарып калуу. Адамзат өссө табият кутулуп калган атат. Адамзат өссө аалам күчтөрү тынч койгон атат. Кырсык буйрубай бир бейиш жашоо башталган атат. Азыр адамга гана такалып атат баардык нерсенин баары. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, эң биринчи эмне кылыш керек делгенде, мени азыр сүйрөсө да динге барбайм. Атса дагы. Эмнеге дегенде, ал арттагы этап болуп атат. Мени сүйрөсө да азыр пендечиликке барбайм. Бычак такаса да ушак айтпайм. Себеби ал пендечилик болуп атат. Азыр бир депутаттардын составына кошулуп депутат болсо да барбайм. Бул десе дагы. Эмнеге дегенде, ал жерде дагы пендечилик жашоо болуп атат. Бүгүнкү күндө Кудай арбай, адамды байы деген жок. Бийликке бар деген жок. Бирдинге кирип ал деген жок. Каражат топтоп бир касиетиңди түшүр деген жок. Бүгүнкү күндө Кудай арбай, улуулук сыпатка калыптанчы, арбайлык сыпатка калыптанчы, периштелик сыпатка калыптанчы, касиетиңди кабыл алчы деп атат. Эгер мына ушул Акаевка да ошол китепти сунушталган, Бакиевке да сунушталган, кийинки президентке да сунушталган, азыркыга деле сунушталып атат. Эгер ушуну Акаев, Бакиев, башка президент эгер ушу кабыл алса, жакшы түшүнүп алса, мына мен өстүрүп баратканда элди өстүрбөйт беле. Улуу журтубуз өзгөрүп кетпейт беле. Улуулукка калыптанып кетпейт беле. Кырсыгынан, кыйынчылыгынан, өлүм сыноосунан кутулат эле да. Аны аткара алган жок. Улуу күчтөр шылдың кылып кубалабайт. Мазакталды. Караңызчы, урматтуу улуу журтум. Мына мен түшүндүм. Мен кабыл алдым, мен жаздым, ирээттедим, элге сунуштадым. Күндөн күнгө ушул мыйзам, улуу мыйзам күчүнө кирип баратат. Күндөн күнгө эски пендечилик өчүп баратат. Улуу чыныгы күчтөр жерге түшкөнү, чындык келген жерде жалгандардын жүзү ачылып атат. Кадамы арбыбай атат, тапканы жукпай атат. Ошондуктан бул чыныгы сөздөр, чыныгы иш, чыныгы күчтөр менен гана кыргыз сакталат деген ошол. Ошондуктан калыптаныңыздар сиздер. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо сакай албай саргаясың, касиетиң болбосо мактана албай арданасың. Касиетиң болбосо эгиниң дагы кесел болот, касиетиң болбосо баардык жасап аткан эмгегиң да бекер болот. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп. Касиет деген өзү эмне дегенде, адамды же кыргызды Кудай өзүндө эле бир касиет берип жерге жараткан. Ушу улуулук сыпатта бол деп, арбайлык сыпат сенде бар деп, периштелик сыпат сенде бар, энелик сыпат сенде бар, аталык сыпат сенде бар деп жараткан. Ошондо Кудайдын кызматын эми адам актай алабы пендече? Ошо динге кирип алып, агым диндерге, же бир эски жолдорго түшүп алып, же бир ошо ак карага оппозиция же бийликке барып алып, же көртүйүшкө түшүп алып актай алабы? Жок. Кудайдын кызматы актай дагы, эне сүтүн актай албайсың дегендей. Айта дагы, салмактай да алгыс таразага батпайт дегендей. Ал эми адам алсыз пенде. Өтө мажыраң сезимге ээ бүгүнкү күндө. Өзүнүн касиетине туура келбеген жолго түшүп кетти, өмүр бою кырсыктайт. Кудай кызматын актай албайт дейт. А мына касиет деген эле ушул улуулукка өтүү. Касиет десе бир көз ачыкты ичип алып жүрүшөт, бирөөлөрчү касиетимди ушу катын алып берем деди дейт да. Ой, жинди болуп калдыңбы айланайын кыргызым? Кайсы алга ошо көз ачык каяктан сага касиет алып берет?
өсүн жолун таппай жүрөт Томтаев. Мисалга, касиет деген улуулук сыпатка калыптануу, арбайлык сыпатка калыптануу, периштелик сыпатка, жаратуучулук сыпатка калыптануу, унчукпастыкка өтүү. Мына ушу касиет. Касиет деген бул кудайлык сыпатты өзүңөн изде. Улутка бөлбө, жыныска бөлбө, динге бөлбө, мусулман, капыр жана башка деп. Ааламда согуш жок, ааламда арбайлар жашоосунда улут жок, аякта дин жок, аякта ысык суук жок. Ошо сыяктуу эле сен бөлбө. Же Кудай деле баардык улутту жаратты да, бөлбөйт да. Араб тилинде эле угуп койбойт да Кудай. Кыргыздыкын деле угат, жараткан. Мен деле неберемдин тилин уга алам да. Баламдын тилин уга алам, түшүнө алам, канча жашта болсо дагы. Түшүнүгүн түшүнө алам, кысталуусун түшүнө алам, кыжаалатчылыгын түшүнө алам. Тилегин, сунушун эмне каалап атканын, эмнени максат кылып атканын, эмнеден адашып атканын, анысы кандай эле ошо сыпатты өзүңөн изде. Урматтуу улуу журтум. Кудай кечиримдүү, кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Кыргыз кечиримдүү болгон. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Таш менен урганды аш менен уур деген. Мына ошо Кыргызда болгон. Азырда ошо сыпатка өтүшүбүз керек. Калыс болгон Кудайдай, тегиз болгон Теңирдей. Мээрим төккөн, жарата билген, боёй билген. Балам, болот. Болсун балам деп. Ой, жолуң болгур деп жолун ачып. Мына боёй билген Кудайдай, арбайдай ажалды качыра билген. Ажалды качырып атпайбы Кыргыз? Мына кийин деле апрель окуясында, июнь окуясында деле 2010-жылы. Ачын эле. Бу жерде жүргөн менен бир тыйын экен да, бу жерде тозокто жүргөндөн көрөк жаның асманга бир чындык үчүн боштондукка чыгып кетсе, ошо жакшы турбайбы? Жан бу жерде деле, ааламда деле жашайт турбайбы? Ааламдагы жайсаң ата, ааламдагы адам ата, ааламдагы манас аталар байланыш берип атпайбы? Мына бирөөлөрдү ушу жастыртып атпайбы бүгүнкү күндө? Демек анын телосын пайдаланганы, сенин да телоң ошо ааламга кызмат кылыш керек. Ал ааламдык байланышты жазып атат. Мен ааламдык байланышты жеткирип атам, энергия өткөрүп атам. Сиз да кызмат кылбайсызбы? Мына урматтуу улуу журтум, бүгүнкү талап ушул. Бүгүнкү менин боору ооруганым ушу Кыргызга боорум ооруп атат. Кыргызды дүйнө карап турат. Кыргыздан чыгыш керек эле, Кыргыз өлкөсү түптөлүш керек эле деп, бутуна туруш керек эле деп. Улуулукка калыптаныш керек эле деп. Энергиясы менен дүйнөнү бийлеш керек эле деп. Улуу эл деп. Кандайдыр бир таанып атат. Биз өзүбүздү тааныбай атабыз. Анан ден соолугуңан, ишиңен, малыңан, пулуңан пикир келишпестиктен кырсык болот. Себеби Кудайдын кааласуу көккө айлан. Көктөңүр кереметиндей сыпатка өт. Ак-карадан чык, көккө айлан болуп атат бүгүнкү күндө. Анан ошондон өлүм сыноо келип атат адамга. Эмне деп арбайлар жерге түштү, өстөрүн окшоштурабыз деп. Өспөсөң өлүп кутулат, же өсүп кутулат деп атат. Мына табык илим ал, өсүп кутул. Же өлүп кутул. Алар энергия экенде, энергия ичке киргенде, абада болсо, анан адам экөө келише албай, анан адамды кырсыктаттырып коет, аалам күчтөрү күчтүү болгондуктан. Ошон үчүн жана ата жолунда аталардын деле багыт берген ошол болуп атат да. Мына бүгүн бирөө ата жолунан жазыптыр. Мен ата жолундамын дейт. Ордом бар. Ошол зияратка эл алып барам. Бирок мен ишим астыга кетпей эле артка кетип атам. Бала чакама да зыяным тийип атат. Балдарым да окшобой атат дейт.
ата жолундагылар эмне таптыңыз ата жолунда жүрүп? Силер анализ жасабайсыңар, эмне таптың? Мейли бир жолу барып кел. 2 жолу барып кел. А бир жыйынтык болбосо жүрө бересиңерби? Арбайлар арбайлык этапка өттү атат. Арбайдын бир кереметин гана көрсөттү а жерде. Мазардын бир кереметин көрсөттү. А сиз ошону ээчип эле жүрүп атпайсыз? Ошо бойдон жүрөсүзбү эми? Канча жыл жүрөсүз? Анан көрдүңүзбү? Анан ошентип чачырап, кырсыктап атасыздар. Илим турат. Ал ата жолунда да илим ал деп чыгып атпайбы? Мына урматтуу улуу журтум, денеңиздерди өтө бош кармаңыздар. Боштондук биринчи закон. Бул кандай дегенде, адам кысылганда нерви кысылат, кыжаалат болгондо. Нерви кызылса аба барбай калат, өтпөй калат, кандар буулат деп ойлонсоңуз болот. Мындай бир аткандай канал жабылат деп. Анан ошо кезде адам ооруйт. Аң сезими жабыркайт. Ошондуктан эң биринчи методика денеңиздерди бошотуңуздар. Өзүңүздөрдү эркин алып жүрүңүздөр. Эмнеге биз ошол бүгүнкү күндө кээ бир адам пир туткан Куранды, намазды биз эски деп атабыз. Ааламдык илимди айтып атат, булар сынлайын ойлоп тапкан эмес. Ал рамкага салып коюп атат. Ал каза болуп калат. Эгер каза болуп калса намазың тозокко буйрулат деп атат. Элди артка тартып атат. Эмнеге биз ошол бийликке дагы бүгүнкү күндө көз карашыбыз ааламдык илим боюнча туура эмес. Анткени пендечиликке тартып атат. Элди кошоматчылыкка үйрөтүп атат. Өзүмчүлдүккө үйрөтүп атат. Ааламдан берилет. Өкмөт башчы керек эмес Кыргызга дейт. Багыт берчү адам керек дейт. Ошон үчүн өкмөт башчынын дагы өкмөттүн да иши жүрбөй атат. Башчылардын да иши жүрбөй атат. Башчы деген бул багыт берүүчү адам болуш керек. Бүгүнкү күндө. А багытты кантип берет? Өзү эски болсо, эски түшүнүктө болсо, эски көз карашта болсо. Сиз дагы эгер эски болсоңуз кантип улуулукка өтөсүз? Ошондо биз өтө өзүбүзчө көп талкуу кылабыз. Ааламдык байланыш менен. Ошо талкууда көп нерселер такталат. Көп ачылыштар болот, көп китептер жазылат десек болот. Ошондо адам өзү нурдан эле жаралыптыр. Ошол нурду адам ууга айлантып алган. Ошо мына улуу рахатта денеңизди бошотуп, эркин алып жүрүңүз. Эфир убагында жатыңыз, көзүңүздү жумуп, денеңизди бошотуп. Анткени ушу аалам күчтөр операция кылат. Качып кеткен касиетиңди жайгаштырат. Жөлөмөгүчүң бар ар бир адамда. Кудайы бар, арбайы бар. Кызматта болот. Салмактайт, сени таразалайт деп берилет. Эски жашооңду унутуп тур бул ааламдык сабакта. Учурчак менен жаша. Ааламдык дастан айтылган жерде тазаланып иреттеле жүрсө, бул ааламдык сабак убагында ошондой бир чоң энергиялар жайгашат. Калыптануу болот, касиет жайгашат, улуулук сыпатка өтөт. Ошондуктан эркин кармаңыз, жайгашсын. Керек болсо сиз кысылып алсаңыз, аң сезимиңиз жабыркайт. Жөн эле мындай. Жанагы ошо кыймылас, эски түшүнүктөгү адамдар бир баласынын атын айтам деп бешөөнү айтып аткан ошол. Эс тутуму жоюлуп аткан ошол. Бирөөгө бир сөз түшүндүрө албай аткан ошол. Көргөнүн түшүндүрүп келе албай аткан ошол. Аалам байланышын алмак турсун, бирдемени сезип туймак турсун, түшүн унутуп калып аткан ошол. Ошондуктан боштондукка чыгыңыздар. Пендечиликтен чыгыңыздар. Пендечилик көз караштан чыгыңыздар. Болбосо өлүм келип атат, өлүм, сыноо келип атат. 3-чү дүйнөлүктө эле согуш болбойт, бирок адамдын ичинде өзү жихад болот. Өзү менен өзү согушат. Пендечилигинен чыга албай, адам сыпатка өтө албай, теңир сыпатка калыптана албай,
өзү менен өзү күрөшүп атып өлүп калат. Кыямат күн ушундай бир жүрөт. Бул чындык азыркы болуп атат. Кыямат башталып атат. Адам өсө албай атат. Каалоосу аткарылбай атат. Иши жүрбөй атат. Духу түшүп атат. Түнүнүн тынчы кетип атат. Окуган намазынан рахат албай атат. Чектелип алып атат. Анализ чыгарбай атат. Көрдө бейиш бар десем, ошо чын эле барбы деп ошону ойлонгон адам жок. Чын эле жазып коюптур, ушундай болот деп эле жашап атат. Көрдө тозок бар десе, ошо жакта өрт бар, аякта өрттү ким алып барды? Отунду ким алып барат? Тыйлыңды өрттөгүдөй. Касанды кимге алып барат? Адамдардын ооруп аткан себеби деле медицинаны анализдебей атат. Медицинаны ким жазган? Бир иликтеген чычканга, кроликке, да бирдемеге анализ чыгарган адам эле жазып койгон. Ал бизнес, дары дармек. Ошону деле адам анализдебей атат. Оорунун баары эле ошо ичеги кирдешинен пайда болоорун адам билбей атат. Тетирсинче ошол эмоция менен келип, мындай тамакты жеп алып, ичинде отравление болуп, каны бузулуп, каны бузулганда бууру бузулуп, каны бузулганда жүрөгү бузулуп, кебетеси карарып, беттеринде точка пайда болуп атканы, буту колу ооруп атканы, шишик басып атканы деле ошол эмоциядан болуп атат. Ошону деле адам анализ чыгарбай атат. Аны бир кеңеш берүүчү деле бир окумуштуулук болуп атат бүгүнкү күндө. Мына, урматтуу улуу журтум. Ошентип адам өзү эле нурдан жаралган. Кантип нурдан жаралган? Ой, топурактан жаратты деп Куранда жазып атпайбы дейт да. Ой, топуракты мен сенин апаң жеген жокко, сен боюңда бар кезде. Сенин апаң уйку тартып эле, уктап жатып эле, көрүнбөгөн энергиядан көрүн энергия сени жаратып койду го. Сен көрүн эле периштесиң го. Кичикесиңде периштедей. Бетиңде сепкил жок. Оюңда кара жок. Күлүп жайнап. Анан эле пендеге айланып алып атпайбызбы? Нурдан ууга айландык, периштеликтен пендеге айландык, актан карага айландык. Добрадан злоға айландык. Зло приносит зло деп коебу? Караңыз. Өзүбүз эле ууланып алдык. Мына ошо нурдануу жүрүп атат, азыр энергия жүрүп атат. Энергия нурдануу убакта тамак жесе ууланат деп берилет ааламдан. Ошондо тамакты адам неге жеп атат дегенде, ошо кысылуудан, эмоциядан тамакты жеп атат. Аябай, ошо көп талап кылып атат. Ошо анализ жоктугуна, мээсине түйбөй атат. Ушу ашык тамак деле мага зыян алып келет. Ушу мага рак алып келиши мүмкүн. Ушу менин давлениямды өйдөлдөй кылышы мүмкүн деп адам анализ жасабай атат. Докторго барсаң, ал жүрөк оору барса, жүрөгүн карайт, ал аяктан дарт пайда болуп келгенин, доордун талабын, же ичегиден, же кан бузулгандан аны карабай эле. Протокол деп коет эмес экен. Протоколго жазылгандан ашык же кем дары берсе, үстүнөн текшерүү келет экен, андан штраф салат эмес экен. А жерде да боштондук жок экен. Ошо оордум жоготуйбейин деп доктор, айлыгымдан кыркылып калбайын деп, ошол эмне жазылса бир окумушту жазып койсо ошону бере берет эмес экен. Биз Азия элибиз, биз чыгыш элибиз, докторлор батыш эли. Эки элдин керек болсо менталитети, ДНКсы, клеткасы бири-бирине туура келбейт. Ошору өздөрү жазган дарыны ошол батыш эли ичеби? Ичпейт. Урматтуу улуу журтум, бизге сырттан келген эч нерсе жакшылык алып келген жок, ушуну жакшы билиңиздер. Дин деле разделяй, властвуй болуп атат. Саясат деле бөл, жар. Үйдө 3кө бөлүнүп атпайбы? Бирөө кыргызчылыгын кармайт,
ата салтын, андан кайткысы келбейт. Бирөө агым динге кирип алган, бирөө да бир баланы ойлоп таап алган. Улуулук сыпат кайда, адамдык сыпат кайда, улууга баш ийүү кайда? Улуулук сенде сыпат болбосо, ошончо бир керемет болбосо, ошондой бир түшүндүргөн сөзүң болбосо, жолуң болбосо, анан ким сага баш ийет? Саясат. Партиядан үйгө бөлүнүп алат го. Үй бүлө бөлүнөт. Үй бүлө 3-кө, айыл 6-га бөлүнүп алат. Ой, бул пендечилик. Ошо пендечилик сага жакшылык алып келдиби? Ошо оор алып келди. Ошол акылыңан айнытып атат. Ошол сени азгырып атат. Өлүмдө ошол пендечилик алып келип атат. Аягында эчтеке жок. Мына ушул алтын доордо, жаңы доордо убакыт жоюлат деп берилет. Убакыт жоюлганына карап адам боштондукка чыгат деп. Чын эле убакытка байланып калган адам. Таң атты, кечкирди, жумушка барыш керек, кредит төгүш керек деген эле ушул убакытка. Убакыт адамдын энергиясын жеп коет. Учурчак менен жаша. Кудайда бир убакыт барбы? Арбайда бир убакыт барбы? Ааламда бир убакыт барбы? Жок, учурчак менен жашоо. Учурчак жашоо. Учурчак менен жашасаң, тагдырыңды тапшырып койчу эми. Ааламдык ишке тапшырып кой. Ааламдык мына ушу бир элчиликке. Ушу адамдарды бир кеңеш берип оңдоого тапшырып кой. Сен эртең шаш. Канчалык бат бүтүрөйүн дедиң, канчалык көп иш бүтүрөйүн дедиң, канчалык көп иш акча табайын дедиң. Акыры сени ооруга алып келип коюп атат. Эмне пайда? Канча шаштың, канча чуркадың, газды катуулап тептиң. Эч пайда жок. Учурчак менен жашасаң, жок дегенде нервиң ордуна калып атпайбы? Кысылган жоксуң, эми кечиксең кечик. Элде эле кечигип бараткандыр. Эрте барсаң барып кал. Эшиктин алдында туруп каларсың. Байланба эчтеге. Денең тартса өзүңдү бошотуп жат. Ошентип бул жаңы доордо адам боштондук үчүн күрөшөт. Керек болсо жумушка, окууга студенттер жумушка адам барбай коет. Барып. Себеби бунун баары эле адамга кыйынчылык алып келгенин, ошо убакытка байлануу, эскичилик түшүнүктүн баары эле ооруп алып келип аткандыгын. Жаңы доордо убакыт жоюларын, тетирисинче убакыт адамдын пайдасын иштеп калат. Мына ааламдык мыйзам, мен азыр сүйүнүп атам, убакыт менин пайдама иштеп атат деп. Убакыт өткөн сайын пендечилик өчүп атат. Кара өзгөйлөр соттолуп атат, айбири ачылып атат. Улуу кыргыз калыптанып атат, касиети ачылып атат, өсүп атат, өзгөрүп атат мына. Убакыт ааламга пайдага иштеп атат, пендечиликке зыянга иштеп атат. Караңызчы, убакыт пайдага иштеп атат. Ошол сымал, урматтуу улуу журтум, убакытты жой. Убакыт жоюлганына карап сен боштондукка чыксаң болот. Убакытты сен чуркап жүрүп, жас келди дедиң, 1 жыл болду дедиң, 2 жыл болду дедиң, карып калдым го дедиң. Убакыт зыян гана алып келип атат. Учурчак менен жаша. Ааламда деле эми убакыт жок экен да, учурчак менен жашоо экен. Мезгили келди, кыргызды ойготуп атат, ааламдан байланыш берип атат. Мезгили келди, техника менен рухий өскөндөр мамлекеттерди талкалап атат. Мезгили келди, өртүн, куюнун жүргүзүп атат. Эртең менен саат 8-те баштайбыз деген жок да. Ааламдан өрттү, же суу каптоону мисалга, же ажалды учурчак менен. Эртең менен өлүп атат, кечте өлүп атат, түштө өлүп атат, жолдо өлүп атат, секундун өлүп атат. Учурчак менен иштеп атат да баары нерсе. Анысы кандай, бул өсүүдө да өзү учурчак иштейт, убакыт иштебейт. Өсүү деле бул клетка өсөт да. Клетка калыптанат.
башкача кызматка, башкача түшүнүк өтөт. Баягы мезгил өткөндө деле баягы жакшынакай эле көргөн адам, жакшынакай эле жүргөн адам кийин ачылып алган болот, бакылдап алган болот, же тетирисинче жабылып алган болот, же тетирисинче такыр эле кысылып калган болот, кыжаалат болуп калган болот. Анан чындап эле ушул адамдын оорунун баары эмнеден пайда болот дегенде, бүт эле ошо кыштан, муздан, семирүү деле, өлүм деле. Мисалга, мына жылуу ваннага түшсөңүз, сиз тердеп, жакшынакай болуп каласыз. Жылуу сөз уксаңыз, семирип, сергип каласыз. Жылуу мамиле көрсөңүз, дагымдай, эреркеп, көйнөңө батпай, жашарып каласыз. Ысык чай ичсеңиз дагы тердеп, нервиңиз ордуна келип калат. Ичимдик ичсигенде да жана үшүп келиппи, көңүлү ачылып, бакылдап калат. Бул ысыктык өзү жакшы. А муздап калганда оору пайда болот деген бул. Бирөөдөн көңүлүң калды. Муздап калдың, зима болуп калдың, кысылып калдың. Муздак иштиң, ичегиң барып муздады. Бу да ооруга алып келет. Муздак мамиле көрдүң. Көз караш, дүйнөнү карап, эшиктегини карап, ичиң муздады, ичиң ооруду. Мына ушунун баары эле муздактык өзү ооруга алып келет. Ошон үчүн кыш болбош керек иште. Ошо зылоо болбош керек иште. Сиз бирөөгө ичиңиз таарыды, ичиңиз күйдү, же капа болуп жүрөсүз. Сиз эле кыйналып атасыз. Ал адам жакшынакай эле жаркырап, жайнап эле жүрөт, күлүп, өсүп, өнүгүп, көбөйүп. Ошо зыяны сизге тийип атат. Ошо пендечилик болуп атат. Ошол ак кара жашоо болуп атат. Эми ошондон чыгыш керек болуп атат. Жана зимане будет дегендей эле кеп. Эгер сиз ошо муздактык мамиле болсо, жоюңуз. Өзүңүздү өзүңүз боёңуз. Муздактык болсо, мына мончого барган адам эс алып калат. Эс алыңыз. Биз ошо талкууда докторлор бар, ошо докторлорго айтып атам. Мындай эле анализ катары, менин оюмча эле айтып атам. Силердин мындай котуштагандарыңарга караганда кыргыздын кымысы жакшы экен деп, шарап жакшы экен деп, керек болсо бир 100 грамм водка жакшы экен деп. Ал эмне кылып атат? Ал тер чыгарып коюп атат. Ал эс алдырып коюп атат. Ал нервиңди тынчытып коюп атат. Адарыңчы канча зыяны тийди? Канча организмди уулантты? 5 литр, 7 литр кан болсо, 2 котуш дары салып көрчү. Не болор экен? Ал эртең чыгып кетпейт ал. Ал кала берет, ал талкалай берет. Ошондуктан сиздерде жылуулук болсо, мээримдүүлүк болсо, бири-бириңиздерге ошол духуңуздарды боеп, коштоп, жаратып, жасап турсаңыздар, мактап, маймылдай эркекти мактаса мугалим болот дегендей. Жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса жоокер болот, баарына жетишет дегендей. Ушу жан дүйнөсү жарды адамды жана мактаса мазгиси майлаганга барабар дегендей. Мына ошол жылуулук болуп турса, жылуу мамиле болсо, жылуулукта ошо белдемчи тагыныппы, кемер кур тагыныппы, жылуучулукта жүрсөңүздөр, сизде оору болбой атат. Таза аба бир керемет болгон атат. Ошентип урматтуулуу журтум, бир доор тарабы анатомия, астрологиянын ролун аткарган атат. Арбайдын ролун аткарган атат. Мына ата жолунда ошо ак куусу же шумкар дегенин кийип алып бир ата бата чыгарып атпайбы, багыт берип атпайбы? Болбосо аларга зар эмес эле. Ошо корпус сиздин тело менен ошо бийик чоң жан биригиш керек болуп атат. Ошондуктан анатомияга аябай көңүл бөлүш керек.
өлбөстүккө өткөрүш керек. Өлбөстүккө өткөрүш үчүн эмелек ушу жылуулуктарды, ошо ичегиге керек болсо ушул кыймылды көп жасаш керек болуп атат. Эскичиликтен ошол сиздин энергияңызды жеген, керемет касиетиңизди жеген, артка тарткан жолдордон чыгыш керек болуп атат. Ошолорду кыркыш керек, кыскартыш керек, түйшүктөрдү кыскартыш керек, бир калыптанып алгыча. Баласын төрөсө кызын төрөгөндүр. Кызыңыз баксын, келиңиз илим алыңыз. Түйшүктөн кутулуп туруңузчу. Өлсөңүз деле калат ал, ошо небереңиз. Кызыңыз, карысыңыз, кайгыңыз, капачылыгыңыз калат. Тапканыңыз да калат. Кел өлбөстүктүн жолун издейле. Өлбөс бол деп атпайбы? Өлүм сырын таап бердик го, эмнеден болуп атат? Ушу көккө айлангыча аалам кереметтери жасалаган атат. Ден соолугуңан, ишиңен. Анан ошо кырсыкканда адам намазга кирип алганы ушул болуп атат да. Динге кирип алганы, андан ары өзүн жоготуп коюп атат. Ал такыр чектөөгө түшүп алып атат. Өсмөк турсун, изилденмек турсун, анализ чыгармак турсун. Кыргыз анализ жасап келгенде өзү. Түшүнө карап, могу адамдын атына карап керек болсо, бул Нурбек келди, бул Нургелди окшойт деп. Акчолтой деген байкем келди, бул бир жолум ачылат окшойт деп. Кудай күттүм, Кудай келди окшойт деп. Кудалар келди, Кудай бир керемети келди окшойт деп, бир төлгө белгисин чыгарып анализдеп жашаганда, биз болсо азыр анализди унутуп калдык да. Жыйынтык чыгарбайбыз. Жыйынтык болбосо эле анан программа бузулат да. Эмнеге жашап атканын билбесең, эмнеден жаңылып атканың, жөн ишарат берип атпайбы? Улуу күчтөр ишарат берип атат. Ошону түшүнө албай атабыз. Ааламдык мыйзамын берди. Аалам мыйзамы менен кошо чоң сыйкыр берди, энергиясын берди, элчисин берди. Анан кайра эле пир тутканыбыз пайгамбар. Кудай кайда калды анда пайгамбарды эле пир тута берсек? Кудай ордунда эле тура берди. Ошол эле айтканы боюнча калдыбы? 50 жылда эл жаңы дейт го. 50 жылдайын айылга барсаң, 50 жыл эмес 10 жылдайын барсаң, балдарды кимдин баласы экенин тааныбай каласың. Баары эле модурайга бодурган чоң-чоң балдар. Ошолор эле айылды жетектеп атат. Ошолор эле бир иш кылып атат. Тааныбай да каласың керек болсо. 10 жыл, 20 жылда, 30 жылда. Азыр ааламдагы адам да тынымсыз өсүүдө. Кудай башкача талап койду. Улуулукка өткүлө деп атат. Пендечиликтен чык, тетирисинче ошо диниңен чык, тетирисинче ошо каражатыңан чык, тетирисинче ошо көрө албас, ичи тар, менменсүүнү улутка бөлүү, динге бөлүү, жыныска бөлүүдөн чык. Улуу күчтөрдүн сыпатын изде. Нервиңди ким жеди? Пендечилик жеди. Нерв деле бир күндө өчүп калбайт экен да. Баягы краска деле жыл өткөндө, күн өткөндө эскирип, босоруп кеткендей, сен де ошо карылыгың деле, нервиң деле ошондон өчүп атат. Кайра нервти, жаштыкты калыптандырса болот экен. Мына менин башыман өтүп атат. Бул ааламдык илимге карап, мен ошону методиканы колдоном. Нервим ордуна келгенин көрүп атам. Аң сезимим бийиктегенин көрүп атам. Эс тутумумдун көбөйгөнүн көрүп атам. Иштебеген мээмдин клеткалары иштеп, башкача түшүнүктөргө калыптанганымды көрүп атам. Калыптанат экен да, кайра адам калыптанат экен. Бул жанагы бала деле бүгүн 1,5 6 айдан кийин 2 жашта убакыт керек болуп атпайбы? 10 жылдан кийин 10до. Ошо сыяктуу бул убакыттын өсүшү менен адам дагы ошол калыптаныш керек. Тетирсинче биз кырсыктап атабыз. Тетир жолго, эскиге байланып алып атабыз. Кана пендечилик жашоонун аягында не бар, урматтуу улуу журтум? Эчтеке жок. Өлүм, кайгы, капа, ушак, арам ой, чындык жок. Улуулукта эмне бар? Жаныңыз өзгөрүп атат. Энергия калыптанып атат. Түшүнүүңүз бийиктеп атат. Ааламдык
керемет касиетке ээ болуп атасыз, улуулук сыпатка калыптанып атасыз, унчукпастыкка өтүп атасыз, эскичиликтен коштошуп атасыз, өлбөстүк пайда болуп атат, энергия өтүп атат, колуңуздан адам айыгып атат. Ааламдык кызматыңды билип алдың, алыңдын келишинче аткарып атасың, жан дүйнөңдү өстүрүп атасың, арбайлар менен гармонияга чыгып атасың, табият менен гармонияда болуп атасың, адамзатты улуу экен деп баарын жакшы көрүп калдың, пенде дебей калдың, периште сыпат экен булар деп калдың. Оору жок экен, кайгырбасаң, капа болбосоң, майдаланбасаң, ал жок эле нерсе экен. Мына улуулук өткөн сайын өлүм деле жок экен. Жаның менен таныңды бириктирип алсаң, адам өлбөй эле калат экен. Керек болсо арбайлардын ордун аткарып калат экенсиң. Кудайдын колунан келбеген адамдын колунан келип калган атпайбы жаңы доордо? Мына өмүр бою тиленди эле, айыгайынчы деп. Медицинадан айыкпады. Табуунан айыкпады, келип улуулук түшүнүк өткөндө эле айыгып атпайбы? Кудайдан тиленгенин биякта бир адам берип атат. Өлбөй калайын деп ойлончу эле. Өлүм сырын таап бергенде өлбөй калып атпайбы? Кырсыкпай эле коеюнчу деп Кудайдан суранчу эле. Кызматын кылганда кырсыгы токтоп атпайбы? Улуттар таппаган, өнүккөн техника таппаган оорунун сырын таап берип атпайбы? Ошентип кудайлык сыпат деген ошол. Кудайдан тиленгениңди бияктагы бир топ адам, бир кыргыз таап берген атат. Ошого калыптанган атат. Караңыз, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан биз Көкө Теңирге, көк асман ээсине ыраазы болушубуз керек. Ата Тег Арбайга жаман бол деп аткан жок. Мына ата жолунда да улуулук өндөп атат. Ааламдык байланыштарды жаман дебеңиздер. Сенин башыңа түшсө да сен жасасың. Сенин башыңа түшкөндө эртең мени издеп келесиң. Себеби башка багытың жок. Ааламдык байланышты бирөө жазып атат, көкүрөгүнө салып атат, айтып атат, автомат деп жаздыртып атат, жөн эле полутрансовый состояниеде берип атат. Тетирсинче ааламдык мыйзамдын баары улуулукка гана үндөө, өстүрүү. Ошон үчүн ордуңуздарды билиңиздер, өзүңүздөрдү тааныңыздар. Мен жесирмин, мен жетиммин, мен байкушмун, мен эрим жок, менин катыным жок, менин пулум жок дебеңиздер. Сиздин жаныңыз улуу дүйнөдөн келген, сиз улуусуз. Улуулук сыпатка калыптаныңыздар. Мына менин колуман келбейт десем отура берет элем да. Менин колуман адам айыгат. Ал болуп атат ачыктан. Мына ошо интернетте жүрөт 10 особых людей деп. Бир өзгөчө адамдар. Бирөө эле төккө тартылбайт эмиш, кармаса дагы. Бирөө канча километр чуркап, канча суткаласа да чарчабайт эмиш. Бирөө баланча бир тилди канча мүнөттө эле эстеп жаттап калат эмиш. Демек, адамдын клеткасы ошондой эле бир способносту бар экен, ошондой эле бир өзгөчөлүгү бар экен да. Алар эмне болуп калды дегенде, алар ошо бир клинический өлүмдөн төккө тартылып, ошондой болуп калган. Бирөө дагы ошо чала өлүп тирилип, анан ошондой эс тутум ачылып кеткен. Анысыгандай адамдын клеткасы деле ошолордукундай бир сыпаты бар экен. Мына менден энергия өтөт, мен ага ишенем. Менден өсөт, мен ага ишенем. Менден от суу таш аба энергия программалат, мен ага ишенем. Менин клеткамда ошондой өзгөчөлүк бар. Арбай багыт алат, буйрук алат, аткарат. Көрдүңүзбү? Ошол адамдын клеткасы жанагы особый адамдар сыяктуу эле сиздики да өзгөрсө болот экен, бирок чыгыңыз эскичиликтен. Ууга келип нур жайгашпайт. Денеңиздеги ууну кетириңиз. Уу мына табыгы илим менен. Күндө окуп калыптана берсеңиз, YouTube'да турат. Уга берсеңиз эле түшүнүүңүз бийиктеп, эскичиликке көңүл бөлбөй, эски жашооңузду жерип, ошо кыял жорууңузду жерип, уялып өсүңүз. Ошентип кете бересиз, агарып. Мен бая жаман менен урушпа деп коет. Жаман адам баары бир жаман деп коет.
мен алар менен дос болбойм, алар менен мага жолум жок, пендече чай ичип отура албайм, болмуш менен дос боло албайм, алкеш менен дос боло албайм. Алар бир калыптанып аткандыр, алар бир ошо бир сыноодо жүргөндүр, алар бир өсүп аткандыр ошол бир жолу менен. А мен аалам менен гармониядамын. Ошолорду пир тутам, улуулукту пир тутам. Анысы кандай? Аалам күчтөрү дагы сизде эгер уу болсо, сизде ошол керек болсо, зылоо болсо, сизде ошол ят болсо, сизде ошо каралык болсо, сизге жакындабайт. Агарыңыз жок дегенде адамдык сыпатка өтүңүзчү. Жаныңызды, таныңызды бир тазалаңызчы. Калыптаныңызчы. Анан көкүрөгүңүзгө өздөрү эле кеңеш берет. Мына урматтуу улуу журтум, сүйлөп отурса сөз көп. Ошо WhatsApp'ка келген суроолорго алыбыздын келишинче жооп кылайын. Саламатсызбы? Манас эпосунда Манас атанын аты ак кула кайыптан бүткөн ат дейт. Кайып деген сөздү түшүндүрүп бериңизчи. Эми кайыптан буйрулду деген ар жактан буйрулду десек болот. Кайып, нике кайып деп атпайбызбы? Ошондо нике буйруп койсо арга жок болуп атат да. Өлүм кайып. Өлүм кайыптан буйрулса, көктөн буйрулса деген сөз да. Мына азырда кыргызга кайыптан илим түшүп атат. Бул кайып илиминин касиети. Бул аткарылат деген сөз. Бул ошо Кудай тараптан буйрулду деген ошо кайыптан деп берилет. Ана ошо Кудай тараптан Манас атага буйрулган. Мына мени да айтылат, ошо көктөн буйрулган, кайыптан буйрулган, кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу инсан деп берилет. Эми ушул жанагы пайгамбар деле кайыптан буйрулган, Кудай тараптан буйрулган деген сөз да. Бир өзгөртүү үчүн, Ленин деле бир Кудай тараптан буйрулган, бир өзгөртүү үчүн, доорду буруш үчүн, бир жаңылык киргизиш үчүн деген эле сөз. Ошо кайыптан, Кудай тараптан буйрулду деген. Арбайлар деген кийим түшүндүрүп бериңизчи. Арбайлар деген арбак эмес. Арбак бул жан чыкканда экинчи дүйнө, 7 катар аалам бар деп коет кыргызда. 7 катар жер бар, 7 күн бар, 7 түс бар. 8-чи күн жок, мындайча айтканда. А 8 бул чексиздик, бул Кудай. Анан ошол жер жашоосунда биринчи биз жашайбыз, биринчи жер жашоосу биз. Экинчи жашоо жан асманга чыкканда, адам өлгөндө воздух, духов возит дегенде арбактар жашоосу. Арбак башка, арбай 7-чи катар, арбак 2-чи катар. 2ден кийин жан өсөткөн дагы арбак жашоодон бейиш, жаннат дүйнө деген бар. Ааламда ал жан асманга чыгып кеткенде ошо бейишке чыккан болот. Могу түйшүктөн, көрө албас ичтардан кутулганда, ошон үчүн бейиш жашоо өлүмдөн кийин деген туура. Жанга карабай айтат да могу мусулмандар. Тетирсинче таңга эле карай берет. Өлгөндөн кийин көрдө бейиш бар деп. Жок, андай эмес. Асманда. 3-чү дүйнө ошо бейиш дүйнө, анан соңку дүйнө нур дүйнө дейт. Нурдан жаралган деп коет да эми ошо кыргызда. Же нур дүйнө деген бар ааламда. Анан ааламда кызматка даярдык, анан арбай болуу дейт. Могу баладан өсүп ата, чоң ата болду дегендей дагы ааламда дагы ушундай өсүү бар экен да. Анан ошо арбайлар жашоо деген эми ошо Алланын астында арбайлар ошо 6 катар ааламга, адамзатка жоопкер экен. Ошондуктан жана ата жолунда арбайлардан бата чыгып атат. Мисалы ошо жерде жакшы жашап өткөн арбайлардан. Жайсаң ата да арбайга саналат. Адам ата дагы, Манас ата дагы, Байтик ата дагы. Мен атаман бата чыкпайт, сенин энеңен бата чыкпайт, анткени алар арбайлык кызматка жете элек. Сыйкыр керемет дейт. Алладан кийинки эле адамзатты көзөмөлдөп кызматта туруучу делип. Мисалга, мен деле бала чакам үчүн жоопкер сыяктуу, ошо биз үчүн дагы ошо арбайлар жоопкер. Арбай деген ошо 7-чи катар дүйнөнүн ээси. Карындашымдын жүрөгү ооруйт. Эмне себептен? Эми жүрөк оору ушу биздин илимден айыгып эле атат. Буга өтө көп гарант бар. Ошо көп ооруп келген, керек болсо ошо бир кан тамырын башка кан тамырга кошкон эжекейлер деле ошо айыгып кетти. Бүт эле ошо кысылуудан, кыжаалатчылыктан ушу биринчи жүрөккө таасир берет. Ошо дыханиянын жоктугунан, үмүт өчүп калганынан, ошо ичинде кыш жана үмүт өчүп калганынан, көкүрөгү муздап калганынан, ушундан. Ушу
WhatsApp'tагы кыздарга чалып бир энергия алып койсоңуз, бир алып койсо бир 3 күн өзгөрүү болуп кетет. Көчмөндөр оюнун өткөрүүгө макулсузбу? Көчмөндөр оюну Кыргызга таандыкпы? Мен ушу көчмөндөр оюнуна өтүшүнө каршымын. Азыр биз өспөй эле бир оюн менен алаксып атабыз да. Ооба, көчмөндөр оюну көчмөн жашоосуна тиешелүү. А бирок азыр ойночу убак эмес. Бул алаксытуу, канча чыгым, канча адам убара болуп атат. Эми 2 жылда бир ойной берсек, кайсы арыбызга ойнойбуз? 2 жылда бир өткөрүп турат имиш. Кел андан көрө улуулук өткөрүп албайлыбы? Андан көрө ушу көчмөндөрдүн философиясы деп берсек, мына могу сабак болмок. Бул дүйнөгө керек. Көчмөндөрдүн философиясы деп берилет. Бул көчмөндөр оюну дегенди да мен Султан мурунку министр культура Султановго барып мен китеп бергем. Ошондо бар көчмөндөр философиясы аркылуу духум бийик болот деп ошондон чыккан сөз бул. Ооба, Кыргызга тиешелүү, көчмөн калкка тиешелүү, бирок баягы өлө албай атып эле день рождения өткөрүп атабыз да, мындайча айтканда. Ааламдан оюн өткөргүлө деген жок, ушуну жакшы түшүнүңүз алыңыздар. Өсүп ал деп атат. Тетирсинче ошо оюн майда чүйдө адамдын энергиясын жеп коюп атат. Тамаша тагдырга балта чабат деп берилет ааламдан. Бул тамаша катары болуп атат да, күлкү, мүлкү, анан канча адам бар, канча чыгым. Биринчи чыгымды токтотуш керек. Чыгым, каражат дагы өтө чоң касиет. Сен чөнтөгүңдө пул болсо, сен духуң бийик болот. Ошол сыяктуу каражат, мамлекеттин каражаты кетип атат. Бул жакшы болбойт. Көрөсүздөр мунун жыйынтыгын. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну дейт да. Көчмөндөр философиясы деп кетет мындан ары. Ошо көчмөндөрдүн философиясы ушу арбайлык кызмат, арбайлык сыпат. Ошол жерде бир кереметин көрсөтүш керек эле. Кыргыз журту мындай касиеттүү. Кыргыз журту керек болсо булутту чакырып коет. Кыргыз журту керек болсо дүйнөнү башкарып коет деп башка жагын да аңазалаш керек эле. Ысык көлгө куруп атат. Ысык көлгө оюн шоок курганга болбойт деп берилет ааламдан. Биз Чештебөгө бала кезде оюн болгондо ошол жерде чыгым болчу, өлүм болчу. Ысык көлгө тартип киргизилиш керек деп. Ысык көлдү дүйнөдөгү бир көлгө, океанга жана бир көчүгүн чайкаган жерге элестетпегиле, бул жер ыйык, бул жер мазар, бул жердин шайыктары, пирлери чарпып коет, мамлекетте оор жоготуу болот, оор каптайт деп ааламдан берилет. Ооба, 2 жолу болду мен барган жокмун. Демек, баягы улуу адамдар отурса келип эле день рождения бир комнатка отура берсе, улуу адамдарга жагабы, улуу күчтөргө жагабы? Андан кийинки суроо: менин сиңдим 10 жылдан бери эпилепсия оорусу менен ооруйт, медицина жардам бере албайт. Жардам бере аласызбы? Рахмат. Андан кийинки биз үй бүлөбүз менен эфириңизди күтүп көрөбүз. Сизге ыраазыбыз, ишиңизге ийгилик. Балам да, өзүм да оорумдан айыктым. Ааламдан бери эле, урматтуу улуу журтум. Аалам калп айтпайт, түшүнүп элеңиз. Түш аян чындык болуп чыгат го, а бул болсо закон түштү. Түш аян чындык болуп аткандан кийин ана бул закон түштү. Оорудан 100% айыгат ааламдан. Ааламдык илим менен деп берилет. Бул ааламдык илим же болбосо арстан алай реанимация деп берилет. Ошон үчүн жана денеңди бошкарма деген ошол. Оорудан айыктым деп аткан бул жасалма жазган жок. Бул чындык иштейт. Бул жерде жалган айтканга да болбойт. Ошондуктан бул аткарылат. Ошондуктан мага карама каршылык жок. Кел, динчилдер, эгер силердики туура болсо ачып берели. Жок. Аягы жалган, эски, ошон үчүн чыга албайт. Кел, бийликтегилер ачып берели. Жок, аягы жалган, башы жалган, өзү жалган. Ошондуктан карама каршылык жок бул жерде. Айыгат. Мына келген, бизге келген, ордого келген адамдын
Мен айыкпай калганын көргөнүм жок. 30 жылдап жин оорусу менен келгендер айыгып кетет. Жолун таппай калчылдап келген адам айыгып кетет. Бул аалам ошентип бириктирет адамды. Болбосо тааныйбы Кыргызды? Эртең дүйүнө келип айыгып кетсен анан Кыргызды бир тутат да. Болбосо бир тутпайт да. Анысы кандай мына? Мени ошол келип кеткен адамдар журт атасы дейт. Бул көктүн жердеги көчүрмөсү дейт. Кудай адамзатты бириктирүүчү берген энергиялуу адам дейт. Такыр башкача карайт. Мына улуу адамга барып патасын алгандай, улуу адамдан илгери сөзүн уккандай ошол сыпатта карайт. Андай касиет бербесе дүйнөгө кантип кыргызга башы кет? Көрдүңүзбү, ошентип багындырат, айыгат. Эпилепсияңыз дагы айыгат. Ошондуктан мен энаталарга айткым келет эле. Бала чакаңыздар эгер ооруп атса, сиз күнөөлүүсүз. Бала чакаңызды кыйнабаңыз. Себеби сиз өспөгөндүктөн Кудай арбай ошо бала чакаңызды кармап атат. Бала чакаңызды аяңыз. Келип илимиңизди алсаңыз, улуулукка илим ал дегенде сиз улуулукка өтөсүз. Улуулук сыпатка, унчукпастыкка, башка түшүнүк өткөндө эле үйүңүз деле, дүйнөңүз деле тынчыйт. Кыргыз азыр улуулук өтсө дүйнө биригип кетет. Дүйнө кароо калат. Мына бизди кароо калат. Келип ошол 2 литр кыбысын болсо да көтөрө келет. 200 сом пулун да тыштай кетет. Ыраазы. Кароо калат деген ошол. Түшүнөт, пир тутат. Ошондуктан кыргыз журт, кыргыз улут эмес, кыргыз бир улуу күч. Кыргыз кул эмес. Кыргыз бул керемет касиет. Кыргызды адам санаганга болбойт, кыргызды арбай санаш керек. Кыргызды пенде санаганга болбойт, периште санаш керек деген ошол. Анан кыргыз деген бул 40 үргыз деп берилет ааламдан. Нур, энергия. Үргыз деген света болуп чечилет, мисалы орус тилинде. Ошондой эле нур, энергия бул кыргыз. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы башка багытыңар жок. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы калыптанышың керек. Болбосо азаптан, кырсыктан, кыйынчылыктан өтө албайсың. Намазың 5 ас, 50 катым дейсиңби, окусаң дагы эч пайда жок, урматтуу улуу журт. Пулуңан 5 эсе көп жыйсаң дагы анын азгыргандан эч башка пайдасы жок, ошону билиңиздер. Бир гана улуулук жеңет, бир гана ошо чындык жеңет. Ар жуманын 2-4 күнү ошо түз эфир. YouTube'da Arslan Alay Kut деп көрсөңүздөр болот. Facebook'ta Arslan Alay деп кирсеңиздер болот. 2-4-6 күнү ошол Лебединовкада эртең менен саат 10-дон 12:30-1 чейин сабак өтөбүз. Келип ошо жаныңыздарды алыңыздар. Адамзаттын жаны сенде деп берилет ааламдан. Жан деген ошо энергияга калыптансаң, мына эжекеби агайыбы жазыптыр. Үй бүлөбүз менен күтүп көрөбүз, биз жакшы болуп калдык дегенде ошо жаныңызды алыңыз. Чоң жанга айланыңыз, чоң энергияга айланыңыз. Анан ушундай бир керемет касиетиңиз иштеп, ааламда дагы, адамзатка дагы, абага дагы жага турган бир инсан болуп калыңыз. Эмки эфирде көрүшкөнчө жаныңыздар ак, таныңыздар сак, саламатта болуңуздар.